Премьер-министр Кубатбек Боронов Ош облусунун Араван районундагы эки партиянын өкүлдөрүнүн ортосунда чыккан жаңжалды тез арада иликтөөнү Ички иштер министрлигинин жетекчилигине тапшырды. Бул тууралуу өкмөттүн басма сөз кызматы 21-сентябрда кабарлады. Ошондой эле маалыматта өкмөт башчы күнөөлүүлөр өлкөнүн тиешелүү мыйзамдарына ылайык жоопко тартылышы керектигин белгиледи деп айтылат. Өкмөт башчы жергиликтүү бийликке калк арасында түшүндүрүү иштерин жүргүзүү тапшырмасын да берди. 20-сентябрь күнү кечинде Араван районунун Юсупов айыл өкмөтүнө караштуу Араван айылында Мекеним Кыргызстан партиясы үгүт жүргүзүп жатканда чатак чыгып, 12 киши ар кандай жаракат менен ооруканага түштү. Бирөөнүн абалы оор экенин Ош облустук ички иштер башкармалыгынын басма сөз катчысы Жеңишбек Ашырбаев маалымдады. Окуяда 5 автоунаа талкаланган. Жаңжал Мекеним Кыргызстан жана Биримдик партияларынын талапкерлеринин ортосунда чыкканы айтылып, кийинчерээк эки партия тең муну чагым деп сыпаттаган билдирүү таратышты. Араван райондук милициясы окуяны териштирүүдө. Жогорку кеңештин депутаты Эльвира Сурабалдиева ички иштер министринин мурдагы орун басары Курсан Асановго карата козголгон кылмыш ишинин алкагында күбө катары аскер прокуратурасына суракка чакырылды. Бул тууралуу башкы прокуратуранын басма сөз кызматы 21-сентябрда билдирди. Мекеменин маалыматында суракка Сурабалдиевадан башка депутаттар да чакырылганы жазылган. Алардын аты жөнү айтылган эмес. Эльвира Сурабалдиевага 17-сентябрда күбө катары көрсөтмө бериш үчүн сотко келүү тууралуу кабар берилген. Депутаттын суракка чакыруунун себебин билбейм дегени чындыкка дал келбейт. Чакыруу Сурабалдиеванын саясий ишмердүүлүгү менен байланыштуу эмес, деп жазылган башкы прокуратуранын маалыматында. Жогорку кеңештеги КСДП фракциясынын депутаты алдыдагы парламенттик шайлоого Ата Мекен партиясы менен бараткан Эльвира Сурабалдиева аскер прокуратурасына күбө катары суракка чакырылганын, бирок расмий чакыруу албаганын 20-сентябрда билдирген. Ички иштер министринин мурдагы орун басары Курсан Асановго карата 3 кылмыш иши козголгон. Биринчиси, ИИМдин 2 кызматкерин өзүнө мыйзамсыз жол менен жеке иштери үчүн жардамчы жана жан сакчы кылып дайындап алгандыктан мамлекетке 793 000 сом зыян келтирилген деп кине коюлууда. Экинчиси, Асанов өзү жана өкүл баласы Турсунбек Пейшенбеков мурдагы вице-премьер Разаковду өтө оор кылмыштарга байланыштуу айыптаган, жалган маалыматтарды тараткан деп күнөөлөнүп жатат. Үчүнчүсү, 2019-жылдагы Кой Таш окуясына байланыштуу Асановго тергөө үчүн маанилүү далилдерди жашырып, кийин аларды мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин тарапкерлерине өткөрүп берген деген негиздеги айып коюлган. Соттук териштирүү 2020-жылдын 14-февралында башталган. Өзбекстандын вице-премьер-министри Уктам Барноев 56 жашында көз жумду. Жергиликтүү басылмалардын 20-сентябрда жазганына караганда, ал коронавируска чалдыгып, андан кийин инсульт болгон. Дарылануу үчүн Германияга жөнөтүлүп, ошол жакта үзүлгөн, бирок расмий булактарда мындай маалымат жок. Маркумду Бухарада жерге берүүгө камылга жүрүп жатканы, президент Бухарага бараары кабарланды. Барноев 2016-жылдын декабрынан 2020-жылдын февралына чейин Бухара облусунун акими болгон. Кийин өкмөт башчынын агрардык жана азык-түлүк тармагын өнүктүрүү маселелери боюнча орун басары кызматына дайындалган. Өзбекстанда буга чейин Каракалпакстан автономиялык республикасынын жогорку кеңешинин төрагасы, Олий Мажлис сенатынын төрагасынын орун басары Муса Эрниязов жана Бухара облусунун акими Карим Камолов коронавирустан көз жумган. 19-сентябрга карата алынган маалымат боюнча Өзбекстанда коронавирус 50 992 адамга жукту. Анын ичинен 47 271 бейтап айыгып, 427 киши каза болду.